Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Мен айтып атам, жып жылаңач кылып көрсөтүп койду. Бул өкмөттүн, бул бийликтин колунан барекет келбестигин көрсөтүп койду. Анан баягы ыйлагандын көзү жаман, айткандын ооз жаман болуп эле мен какшап эле келатам. Интеллигент деген сөрөйлөрүң дагы бирөөсү үн кошуп койбой атпайбы? Аксакалбыз деген аксакалдарың дагы бир үн кошо албай атпайбы? Ошол жердеги жаткан бир боорун калса дагы айтпайсыңбы? Абылгазиев, колуңдан эч нерсе келбеди. Кет. Жээнбеков, эч нерсе келбеди колуңдан. Токтот садагам, кет айланайын, кыйналба. Аларга караганда мына кээ бир маданият чөйрөсүнүн ишмерлери айтып атат. Маданият чөйрөсүнүн ишмерлери кээдер айтып атат. Айланайын, кече Тынардын кайрылуусу, Тынардын бир нерсе десе эле айтабыз го, куудулдар деп күлөбүз. Тынардын кайрылуусу накта кыргыздын аксакалымын деп отурган аксакалдардын айтуусу сөзү ушул болуш керек эле. Эл акындарыңдын, эл жазуучуларыңдын, академиктериңдин айтаар сөзү ушул болуш керек эле. Демек ошол бир Тынар айткан сөздү айта албаган интеллигенция кыргызга кереги барбы бүгүнкү күндө? Аксакалбыз деп төрдө отургандардын кажети барбы бизге? Ошол 80 бооруң ошол жерде ыйлап жаткан болсо, сен жылуу төшөктө кантип жатасың деген маселени коюш керек беле? Бизде Орусиядагы элчиликтин бүтүн баарын эмне кылып жүргөндөрүн билеби? Көргөн киши барбы? Анан кече чыгып атат, бир учак уюштуруп атат. Айданай, Оренбург менен Казакстандын ортосунда турган экен. Ушунчалык кадыр баркың болсо, телефон чалып койсоң, 2 автобус менен алар деле жеткирип берет. Туура. Демек, сенин кадырың жок. Сени киши катары көрбөйт. Сени менен эсептешпейт. А ушундай эсептешпеген, эч бир нерсеге көзү жетпеген, башы жетпеген бир алсыз бечараларды көтөрүп алып келген биздин кыргыздын өзү эмеспи? Эми ушул алып келген бийлик мына көрүп атабыз, финансылык акыбалды кандай абалга алып келгенин, экономиканы кандай абалга алып келгенин. Жалдырап акча сурап отурат. Бирок өзүбүздүн колубузда канча жылдан бери алтыныбызды алып чыгып кетип жатат. Мына Кумтөрдөн жыл сайын 800-900 миллион доллар алып чыгып кетет. Бизге таштаганы 80 миллион. Биз азыр ушу коронавирус айынан форс-мажордук бир акыбалга келдик. Себеби мамлекет өзүнүн милдетин аткара албай калып атат. Пандемия ушун бир неме кылып туруп, биздин парламент, өкмөт уюшкандык менен бул маселени карап, 50% алтынды биздин колубузга алышыбыз керек бул учурда. Себеби абал ушуга алып келип жатат. Мен мындай цифралап айтканда, ал жерде Кумтөрдө 1 унция алтынды өндүрүш $553. 1 унция алтындын дүйнөлүк рыноктогу азыркы баасы, сиз билесиз, $1700. $1200-1100 таза кирешени алып кетип жатат. Айда мырза, баары бири-бири менен байланышканда, мына караңыз, сиз айттыңыз, $800 миллион пайда табышат, кыргызга 80 миллион карматып коет. Бийликке. Бюджетке деп беришкен. Куржунуңа салып ал деп. Ыраазы болуп жатып калышат. Бата беришет. Калпак кийгизип, чапан кийгизип. Караңыз, бул кайдан өсүп чыгат? Биздин эл ушундай. Шылуундар келип, териңди шылып, ошонун бир учун сага берип коет, шайлоо күнү 3 күн жүрөсүң ошого. Териңди шылып атканын түшүнбөй атат менин элим, түшүнбөйт. Ал бирөө бекер берди деп атат бир нерсени, баягы ун берип койсо, май берип койсо, акча берип койсо бекер. Бекер эмес, сен териңди сатып атасың. Сен дүйнөңдү, келечегиңди сатып атасың. Мамлекетиңди. Билесизби, уурлар 2 түргө бөлүнөт дейт. 2 түргө. Бир уур болот дейт. Ал сенин буюмуңду уурдайт дейт. Экинчи уур болот. Ал сенин келечегиңди уурдайт дейт. Мына депутаттар, элдин бийлиги, элдин үнүн сатып алгандар, добушун сатып алган. Президенттин шайлоодо элдин канын ичип сатып алган. Булар сенин келечегиңди уурдап атат. Муну менин элим түшүнбөй атат да, айланайын. Бир нерсе десең сага каршы чыгып атат да. Баягы мына мен могул жерде кошуна болуп отурган
bir комната бар, ишкана. Ошол жерге bir 15 журналист алышты. Кудайдын куттуу күнү бирининди жалдап алып, Кудайдын куттуу күнү Мадумаровду каралап отурасыңар деп ушуларга айлык төлөп атат. Булар түшүнбөй атат. Мени каралаба. Сен садагам, сен өзүңдүн келечегиңди жеп атасың. Сен мамлекетиңди түгөтүп атасың. Мени түгөтө албайсың. Мага жараткан канча өмүр берсе ошончо жашайм. Менин ырыскымды кыя албайсың. Сен мамлекеттин ырыскысың, келечектин кыйып атасың. Мына ушул жөнөкөй сиздин буюмуңузду уурдап алган кишини алып барып камайт. Мамлекеттин келечегин уурдап аткан кишилерди тескерисинче милиция кайтарып жүрөт. Элдин акчасы менен аларды коруп жүрөт. Мына ушул жөнөкөй акыл жетип турган нерсеге түк түшүнбөй койгон кайран менин элим болуп турат. Эми не берет экен? Канчадан берет экен? Түшүнүңүзбү? Ушул суроо. Биздин мамлекетибиз эртең кандай? Сиз айтып атасыз. Бүттү бул. Кыргызстандын орду кайда болот? Муну бир Кудай билет. Кыргызстандын орду өтө опурталдуу. Сиз айтып аткандай бир сөздү айта албай атасыз да, дефолт мамлекет болуп атат. Дефолт деген сөз тышкы милдеттерин дагы, ички милдеттерин дагы аткара албай калган өлкөнү ушул дефолтко жолукту дейт. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар. Факт жүзүндө дефолт болду. Болду. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар дейт. Мүмкүн ушул сиз айтып аткан идеяны эгерде түшүнгөн кишилер болсо, ушундай дүйнө жүзү боюнча форс-мажордук кырдаал түзүлдү деп кумтөрдү кайра кыргыз менчигине алыш керек. Кайра менчик алыш керек. Жок дегенде 50% алтын. Шылуундар жедиңер, иштиңер жетишет. Мындан аркыбыз же биз адам катары калабыз, же өлөбүз. Башка жол жок. Акыбал ушундай келди. 2 жыл башта өлкөнү сактап калуу деген сөздү кыйкырсам, кимден сактап калат экен? Эмне болуп атыптыр деген бүгүнкү акылмандардын үнүн укпайм да. Кыргызстанды сактап калуу жөнүндө деп 2 жыл башта уюм түзүшүбүз керек деп айттым эле. Бүгүн дагы ушундай кырдаал. Бүгүн Абылгазиевдин колунан балекет келбеген өкмөттү бул Жээнбеков үчүн эле керек. Өлкө үчүн кереги жок өкмөт. Тез, ыкчам түрдө кетирип, акылы бар, мүмкүнчүлүгү бар, тажрыйбасы бар, мыкты эр азамат жигиттерди, кыздарды алып келип туруп, өлкөнү коргоп сактап калуу керек болсо, өзгөчө укуктары менен эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кураш керек. Жээнбеков мени сактап калууга деп кыйкырбаш керек. Улутту сактап калыш керек бүгүн. Мамлекет өлкөнү сактап калыш керек бүгүн. Бүгүн өлкөнү сактап калуу. Бул ыйламсырап отурган өкмөттүн колунан түк келбейт эч нерсе. Дагы жаман көрүнөрмүн. Бирок мен кайра какшап айтам. Кезинде айтканда укпаган элбиз өзү негизи. Артынан гана айтабыз. Баягы айтып атпайбы, кишини киши катарында билиш үчүн ал өлүш керек дегендей. Эми андан Кудай сактасын. Эми өлкөнү өлтүрүп алгандан кийин кошок айтканым жерге кирсин садагам. Бүгүн сакташ керек. Бүгүн бизден күчтүү өлкөлөр дагы Кудайдын куттуу күнү президенттери чыгып кайрылып атат. Алар миллиардтаган акчаларды бөлүп, мисалы Россия транспорт бөлүгүнө 30 миллиард рубль берди. Учпай калган самолеттор, жүрбөй калган поездар үчүн. Кыргыз сен эмне бересиң садагам? Эмнени бересиң? Жок дегенде биздин кемпир чалдарыбызга, бабышкаларыбызга берүүчү пенсияң жок. Ымыркай балдарыңа берүүчү жөлөк пулуң жок. Ошону төлөй албай калуу коркунуч болуп атат. Чоң коркунуч. Мына дарыгерлерге биз кошумча акча төлөп беребиз деп убада беришкен эле, азыр дарыгерлерин нааразы болуп атат, 1 тыйын кошумча акча төлөп бере албайт. Милиционерлер өз эрки менен баш тартты деп жарыя кылып атат. Барекелде. Кайсы ким акчада бул деген кара санатайлык. Бул деген жүзү жоктук. Бул баягы мен айтып аткан тоок уурдап алган кишилерге караганда ак үйдө ак көйнөк кийип отурган уурлар коркунучтуураак. Мен буларды кыргыздын нукра башына түшкөн мүшкүл, башына түшкөн азап, шор бүгүнкү ошо биздин келечегибизди, мамлекеттин келечегин уурдап аткан уурларды айтам. Бул бийлик. Урматтуу депутаттар, кайрылып атса керек. Ошону чыгып айтып коюш керек. Жок, бюджетте акча бар, пенсия, пособие мурда кандай болсо ошондой төлөнөт деп айтып коюш керек. Экинчиден, азыр мына Алмаз Ахматов коллегабыз көтөрдү. Ысык көлдө жанагы кара колдон картошка, алма менен иштеп аткан
фермерлердин бардыгы ал эмес, жөнөкөй эле шаарга кирип чыгып аткан дыйкандар бардыгы айтып атышат. Мына биз эми 2000 сомдон сөзсүз төлөшүбүз керек экен деп атат. Мамлекет канча миң адамды акысыз өткөрүп атпайбы жанагы экспресс тесттен, ПЦР тесттен? Ошону өкмөт башы чыгып айтып коюш керек. Урматтуу туугандар, биз акысыз өткөрүп атабыз. Азыр кээ бирлөр эсептеп атат, 6 миллионду, 6 миллион элди 2000 сомго көбөйтсөк, баланча миллион акча болот экен, аны дагы бу бийликтегилер жейт экен деген сөз пайда болду. Ошондуктан өкмөт башы чыгып так кез айтып коюш керек. Жок, андай болбойт. Акысыз бизде медицина. Ал болгону жанагындай корпоративдик клиенттер үчүн, Кумтөр болобу, Мегаком болобу, өздөрүнүн өтүнүчү менен ошондой гана адамдар үчүн болгон убагында деп. Үчүнчүдөн мигранттар боюнча неме баарыбыз кайрылып атабыз. Өкмөт же ачык жооп бербейт. Ачуу чындыкты айтып, анча-мынча жаман көрүнгөндөн коркпош керек. Премьер-министр ошол эле бүгүн чыгып брифингде айтсын. 8000 мигрант алып келдик. Жатаканасын тамак ашымындай кылдык. Эми азыр алып кетет экен деп, кече 500 адамды алып кетти деп, кайра чек арага келип атышат. Алып келе алабы же келе албайбы? Эгер келе албаса, жаман көрүнгөндөн коркпой эле айтыш керек. Туруп туруңуздар, күтүп туруңуздар, биз мындай жардам беребиз деп. Анан аларды үмүткөр кылып коюп биз мындай улам ар кандай бир ишенип кетип атышат да ар кандай сөздөргө.